Assalamu alaikum ardaqlı bizning kanalning görüşçüleri, fermerler, kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн biz sizlerge çүй boorundan satıkka koylordu gösөtүp berебиz, жаш koylordu gösөtүp беребиз туугандар. Биздин чыгарылышыбызды көрүп туруңуздар. Бүгүн biz sizlerge 21 баш кой, 8 баш козуну gösөтүп беребиz. Биз учурда Чүй облусу, Сокулук району, Ваян Антоновка айылындабыз. Бул Бишкек шаарынын күнбатыш тарабы. Бул чарба Абдырайымов Пардавай деген агабыздын чарбасы. Ошонун койлору 21 баш кой, 8 баш козу бүгүнкү күндө сатыкка коюлду. Бир четте мен сиздерге ушул койлор тууралуу маалымат бере берейин. Анда эмесе көрүңүздөр, бул койлордун эң биринчи өзгөчөлүгү өтө жаш койлор. Тагыраак айтканда, жылы менен айтканда 2022 жылы туулган койлор. Балким 1-2 жаш эми болду, балким 2 жаштан эми өттү. Кыскасы 4 тиш, бул ашы барса 6 тиш боло турган койлор. Кээ бир койлор 2 жашында, 2,5 жашында дагы 6 тиш сайып кое берет. Жылы менен эсептегенде туугандар, бүт баары ошо 1 жылы туулган, ошо Пардавай агабыздын короосунан 2022 жылы туулган мына ушул койлор. Тагыраак айтканда биринчи тууттар. Карап туруңуздар, жарымы кызыл өңдүү койлор, жарымы кара өңдүү койлор. Мына көпчүлүк козулар мына кызыл өңдүү койлордуку. 8 баш козу, 8 баштын 4-өөсү эркек, 4-өөсү ургач экен туугандар. Көрдүңүздөр. Арасында өтө жакшы койлору дагы бар, кызылдардан, каралардан дагы мына ушул ортодогу койлор. Тетияка басып кеткен кой. Могул жактарда көрдүңүздөрбү? Мисалы мыналар ургачы, сонун ургачылары бар ичинде. Анын жанындагы эркек мисалы мынагы. Ушул сыңары булар баары дүң баа коюлмакчы болуп атат бүгүнкү күндө. 550 баш кой. Ушуларга 550 миң сомго 21 баш кой, 8 баш козу бүгүнкү күндө сатыкка коюлду. Анан бул койлор аяк бияктан чыккан эмес, данные бар, кайсы короо, кайсы кочкорлордон туулган. Арасында жанагы Сидой деген кочкорлордун козулары болушу мүмкүн. Анткени 2021 жылы күз айында Сидой деген бир өтө керемет кочкорду койгон. Ошол кочкор биринчи козулары 2022 жылы ушул Пардавай аганын короосунан туулган. Сидой өз Ахиллестин баласы Таластагы. Абабанын жанагы Насороктун небереси болот. Эми так билбейбиз, арасынан ошонун тукумдары да болушу мүмкүн. Сидойдон башка дагы кочкорлор коюлган. Койлорду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир четтен баары 2022 жылы туулган, артыкчылыгы өтө жаш койлор. Максимум бирди тууган койлор туугандар, бир короодон. Бул бир перекупщиктин короосу эмес. Же болбосо аяк бияктан жыйылган койлор эмес. Бир короодун койлору. Ушундай дүң кой алам десеңиздер, арасында сонундары дагы бар, көрдүңүздөр. Кыскасы 550 миң сомго ушул 21 баш кой, 8 баш козун бүгүнкү күндө сатыкка коюлду, дүң. Анан дагы өзүңүздөр алабыз десеңиз, дагы содалашабыз десеңиздер, экран астында номерлерге чалсаңыздар, ушул короодо болот. Булар тоодон түштү. Айтып кое турган нерсе, булар тоодо вообще жем-чөп жебейт. Ошо жакта тууп, ошо жакта төлдөп, бирок ветврач тез-тез карап, вакцинациялардын убагында берип карап турат. Мына үстүндө көк краска быйыл толугу менен вакцинация алынды деген сөз туугандар. Жүнү кыркылгандан кийин. Ушул койлор вакцинация алып атканда мен өзүм тоодо болгонмун ушу кишинин короосунда. Жүн кыркчулар койдап келип жүнүнү кырккан. Кыркып бүтүп бошот элегинде вакцинациясы атылып, ивермектери ичирилип, желкесине краска басылып тургузулган. Ошон үчүн козуларында дагы, койлорунда да вакцинациясы бар. Бул жагынан айланы бар, бери айдап койчу. Үстүнөн айланы бар. Бир айландырып көрсөтүп коелу. Андан кийин дагы башка маалыматтарды ушул жактан такташабыз. Кыскасы түшүндүңүздөр, 2022 жылы туулган, бир короодон туулган ушундай койлор. 8 баш козусу бар, 4-өөсү эркек, 4-өөсү ургачы. Койлордун жарымы кызыл өңдүү, жарымы кара өңдүү койлор. Айдан бирек. Бул жакка бир айландырып коюңуздар мына. Мына саргыч козу. Бирок козулардын пилусу жетөөсү кызыл өңдүү экен, сары өңдүү. Эң сулуусу келе атат мына, кичинекей козу. Мына олар ургачы, сулуулар козулар экен. Эркектер да мына ушундай. Мисалы мына кой. Мисалы сонун козусу менен
Кошумча суроолор болсо экран астында номерлерге чалып байланышып сүйлөшө бересиздер. Анда эмес айтыла турган маалыматтарды айттык. Параметрлер сиздерге чамалуу көрүндү. Айтыла турган сөздү айттык. Булар мына дагы бир тактап коеюн. Жайык кышы тоодо, талаада койлор туулганда дагы тоодо туулган. Өздөрү тууганда да бир штук чөп берилбестен, 1 грамм жем берилбестен тоодо тууп, мындайча естественный климатта өздөрү чоңойгон койлор туугандар. Тиги күн туунун үстүндө тоо кашарын билесиздер, YouTube'га да көп чыккан. Ошол короодун койлору. Бирок вакцинациялар убагында берилип, убагында каралган койлор. Ден соолуктарынан кыжалат болбосоңуздар болот. 2024-жылга вакцинациялар берилип бүттү деген сөз. Буюрса.